саясатчы Равшан Жээнбеков 2 айга камалды. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Адылбек Субанкулов Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековду 9 февралга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын адвокаты Замир Жошев билдирди. Жактоочусу саясатчыга күбөлөрдүн гана көрсөтмөсү менен кийин коюлгандыгын кошумчалады. Унун алдында Равшан Жээнбеков өзү журналисттерге кыскача маек куруп, аны бирөөнүн курулай сөзү менен гана айыптап жатышкандыгын айткан. Ал бийлик коррупция менен күрөшө албай, жакырчылыкты жеңе албай калганда демократиялык көз караштагы саясатчыларды камоо менен алектенип жаткандыгын кошумчалаган. Равшан Жээнбеков 12 декабрда Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган. Аталган органдын басма сөз кызматы таркаткан маалыматка ылайык Жээнбековго жаза кодексинин 244-беренеси барымтага алуу жана 264-беренеси массалык машалмандыкты уюштуруу боюнча айып коюлган. 14 декабрда буга дагы бир берене 309-берене бийликти күч менен басып алуу кошулгандыгы кабарланды. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой Таш айылында болгону үчүн буга чейин да Ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Булак Азаттык медиа. Ардактуу YouTube көрөрмандары, сиздер Равшан Жээнбековдун камалышы туурасындагы видео тасмага назар салыңыздар, өз бааңыздарды бериңиздер жана ошондой эле комментарий калтырсаңыз болот. Адыл Акжол уулу YouTube каналына каттала кетиңиздер. Соңку жаңылыктар биз менен.